Бул Ix-12-001 өкмөттүк учагынын салону, бирок креслода министрлер эмес, президент да жок. Анда өлкөнүн эң таасирдүү аткаминердин үй бүлөсүнүн мүчөлөрү отурат. Дал ушул сүрөт Темиров Life жана Jet Files Кыргызстан долбоорунун көз карандысыз ыктыярчыларынын чоң иликтөөсүнүн баштапкы чекити болду. Биз ондогон каттамдарды талдап, алардын маалыматтарын, багыттарын жана расмий күн тартибин салыштырып чыктык. Видеону аягына чейин көрүңүз, ошондо сиз мамлекет бул учакты эмнеге сатып алганын жана ал иш жүзүндө кандай максатта колдонулуп жатканын биле аласыз. Бул иликтөө биздин Patreon'догу колдоочуларыбыздын жана крипто капчыктарга түшкөн кайрымдуулук салымдардын аркасында мүмкүн болду. Шилтемелер видеонун алдында. Октябрь 23-жыл Кыргызстанда жаңы учак Beechcraft King Air 360 VIP класс. Баасы кеминде $8 миллион. Эч кандай тендер жок, эч кандай маалымат жыйын жок. Жөн гана пайда болду. Арадан 2 ай өткөндөн кийин гана декабрда бийлик мойнуна алды. Ооба, сатып алдык өлкө жетекчилиги үчүн. Процесste tez önlüğü bütküldüğünü aldığına varıp ümtülüp жатса, жетекчилерибиз самолет менен учуп иштебей, төө минип алып кыдырсынбы деген суроо койгум келет. Төө минипи же төө минбейби, бирок тажрыйба көрсөткөндөй өзүнчө учагы жок деле учса болот, ал тургай бизнес-класссыз деле. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. Биз Ix-12-001 учагынын 23-жылдын октябрынан 24-жылдын ноябрына чейинки бардык каттамдарынын иликтеп чыктык. Жалпы 279 рейс, 121 расмий себептер менен 158 эч кандай түшүндүрмөсүз, эч кандай жолугушуу, эч кандай иш сапар, эч кандай жаңылык жок. Учактын эч кандай түшүндүрмөсүз эң көп каттаган 3 багыты Тамчы, Ош жана Жалал-Абад. 24-жылдын жайы эс алуу сезону. Өкмөттүк борт дээрлик жума сайын Тамчыга каттап турган. Кээде бир күндө 2-3 жолу учкан учурлар болгон. Бир дагы расмий иш-чара жок. Жөн гана учуу, кону, кайра келүү. Айтмакчы президент Садыр Жапаров өзү Ысык-Көлдөн. Ал жакта анын көптөгөн туугандары жашайт. Президент өзү да ал жака бат-баттан барып турат. Урматтуу достор, бүгүн 1 январь 2022 жыл биз Каракол лыжа базасында лыжа тээп жатабыз. Камчек Ташиев вице-премьер-министр Жалал-Абадтын кулуну. Жалал-Абад жана Ош шаарларында анын үй бүлөсүнүн ишкердиги, ата-бабасынан калган үй жана сансыз туугандары бар. Дал ошондуктан Жалал-Абад менен Ош өкмөттүк учактын эч кандай расмий себепсиз эң көп каттаган 2 жана 3 багыты. Биз көп иштешибиз керек. Министрмен деп креслону олтуруп алып эле ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып, же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. 24-жыл 30-июнь дем алыш күн жекшемби. Өкмөттүк учак Жалал-Абадка учат. 1 сааттан кийин кайра учуп чыгат, бирок Бишкекке эмес, Ысык-Көлдөгү Тамчы аэропортуна. Сууга түшүү сезонунун кызыган маалында. Ушундай эле рейс 24-жылдын 13-июлунда да болгон. Учак кайрадан Жалал-Абадка дагы эле дем алыш күнү ишембиде учат. Анан дагы эле Ысык-Көлгө барат.
Ал эми бул Ташиев менен Якимовдун Тажикстандын Бустон шаарындагы жолугушуусунан тартылган сүрөт. Бирок Ташиев ал жака кантип жеткен? 5-июлда Жалал Абадка учуп келип, туугандары менен болуп, үй бүлөлүк иштерин бүтүрүп, 6-июлда гана Разаков шаарына жолугушууга учкан. Эми мына ошол сүрөт иликтөөбүздүн башталышына себеп болгон сүрөт. X-12-001 өкмөттүк учагынын салону. Ички жасалгасын бул учакты кыргызстандыктарга расмий тааныштырган видео менен салыштырып көрсө болот. Баары дал келет. Бул так ошол учак. Сүрөт Камчыбек Ташиевдин карындашынын социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырылган. Анда Ташиевдин үй бүлө мүчөлөрү мамлекеттик учактын бортунда. Эми биз мамлекеттик учак эки достун, эки үй бүлөнүн жеке менчик учагына айланганын так билебиз. Госрезиденцияда ооба, Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт, аны управ делами менен мен чечем. Бул Швециянын экс-вице-премьер-министри. Ал банктын карталарын алмаштырып алып, мамлекеттик каражатка 5000 евролук товар сатып алган. Анын ичинде бир даана Таблерон шоколады да болгон. Ал акчаны кайтарып берген, бирок бул окуя чоң жаңжалга айланып, ошол шоколаддын атынан Таблерон чатагы деп аталып калган. Ал кызматтан кетип, саясий карьерасы ошону менен аяктаган. Анткени ушундай болуш керек эле. Анткени ушул туура. Анткени жазасыздык өз билимдикке алып келет. Эми элестетип көрүңүз, эгер Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Швецияда атка минер болуп иштешсе, эмне болмок? Өкмөттүк учак менен жасалган жеке сапарларды тейлөөгө кеткен чыгым биздин эсептөөлөр боюнча $1 миллион жетет. Бул 5000 евро эмес. Бул сиз менен биздин акчабыз, биздин салыктар. Курулбай калган мектептер, жетишпеген окуу китептери, дары-дармек жана медициналык жабдуулар. Алар жыргап жашап жатканда эл ооруканаларда кезекте туруп, алыскы миграцияда акча табам деп жүрүп каза болууда. Ага жооп катары көрөсүз го. Биз дагы эле ошол эле шылтоону Дайырбек Орунбеков менен анын тролдор армиясынын ошол эле шылдың сөздөрүн угабыз. Ишек минип жүрмөк беле деген. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым, кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.